Быйылкы жылдын 6 айында ички дүң продукциянын көлөмү 335 миллиард сомдон ашты. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 6,3%га жогору. Кумтөр кен казуу ишканаларын эсепке албаганда ИДПнын көлөмү 309 миллиард сомго жакын болду. Валового внутреннего продукта, то он возрос как и за счет отраслей товарного производства, так и за счет отраслей. ИДПнын түзүмүндөгү эң чоң үлүшү кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө. Бул өткөн жылдын январь-июнуна салыштырмалуу 0,5% пункта азайган. Ал эми товарларды өндүрүүчү тармактардын үлүшү ушул аралыкта 35,7%ди түздү. Муну менен өнөр жайдын үлүшү 21,3% болду. Ал эми айыл чарбасынын үлүшү 9,2%. Евразиялык экономикалык комиссиясынын маалыматына алайык, азыр Кыргызстан бюджеттик кирешелердин көрсөткүчү боюнча ЕАЭП мамлекеттеринин сап башында турат. Республикалык бюджеттин кирешеси 2022 жылдын 1-кварталында 53,6 миллиард сомду түздү. Өткөн жылга салыштырмалуу кирешелердин өсүүсү 160,9%. 2020 жылдын ушул мезгилинде 25,9 миллиард сом болгон. 2021 жылкы көрсөткүч 33,3 миллиард сом. Евразиялык экономикалык биримдигине кирген башка мамлекеттердин республикалык бюджетинин кирешеси төмөндөгүдөй. Армения 121,8%, Беларусь 119,1%, Казакстан 149,5%. Кирешелердин өсүшүнүн оң динамикасына өбөлгө түзгөн фактор көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу аракети жана салык чогултуунун натыйжалуулугу. Адистердин айтымында буга контролдук кассалык машиналарды киргизүү шарт түздү. ККМ көмүскө экономиканын деңгээлин төмөндөтүүгө жана салык төлөмдөрүнүн мамлекеттик бюджетке түшкөн кирешелердин ачык айкын болушуна мүмкүндүк берет. Бюджеттин өсүшү ирети 250 миллиард сомго ашыгыраак түшө тургандай болуп турат да. Жанагы жарым жылдын көзүнө караганда эретки металлдар аракет кылып аткан секторлордун бардыгы тең орто эсеп менен кирете 4-7%ке чейин рост берип атат. Башкача айтканда, жылдарга караганда быйыл жыйынтыктары жакшы болот дегенге берет да. Ошондой эле туризмдин алга жылышы дагы республикалык бюджеттин кирешесин көбөйтүүдө. Быйыл Кыргызстанда өткөн бир катар масштабдуу иш-чаралар ага түрткү болду. Былтыркы караганда салыктын көрсөткүчтөрү түшүүсү көтөрүлүптүр. Алда жакшы көрсөткүч. Жана сиз айткандай көмүскө экономикада бул ачыкка чыгуусу дагы бул сөзсүз түрдө алып бара турган жумуш. Ошол жумуш бүгүнкү күндө туура жүргүзүлүп жаткан көрсөткүч да. Жана социалдык төлөмдөрдүн көтөрүлүүсү бул зарыл болчу негизи. Мурдатан эле көтөрүүсү. Неден де өкмөткө иштеген же болбосо мугалимдердин акча маянасы өтө аз болчу. Жарым жылда өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү 191 миллиард сомго жетип, өткөн жылга салыштырмалуу 14%га өсүш байкалууда. Кыргызстан менен ЕАЭПке мүчө мамлекеттердин ортосундагы өз ара сооданын көлөмү 6 айда 1,5 миллиард акш долларын түзүп, өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 21%га көп болду. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.